Саламатсыздар урматтуу интернет колдонуучулар, Тескавар News каналынын катталуучулары. Сиздерге жакшы жаңылыгыбыз бар. Бүгүнкү күндө 5 апрель курстарды көрсөтүп коеюн. 88 болуп калды. 88 500 болуп калды доллар. Ал эми сатууда 90 500 болду. Эң кызыгы рубль 1ге көтөрүлдү туугандар. Ал эми сатууда 100дөн сатылып атат. Казак теңгеси 100, сатууда 200. Эми евро болсо 97 500дөн, ал эми сатууда 99 500 болуп атат. Азыр мен башка банктардагы курстарын көрсөтөйүн. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Доллар күндөн күнгө дагы көтөрүлүүдө. Өткөндө эле 78ге түшүп кетти эле, кайра көтөрүлүп отуруп, кайра калыбына келди 84 85ке. Эми болсо дагы көтөрүлүп тур, 88 91ге чейин көтөрүлүп тур. Эми азыр дагы сиздерге Optima банктын курстарын көрсөтөйүн, сиздерге кандай көрүнүп атат. Так, сиздерге кандай көрүнүп атат? Андан көрө мен бул жакты көрсөтөйүн. Бул жактан көрсөткөндө доллар 88.50, сатуу 90.50, евро 97, сатууда 99, рубль болсо 1 болду. 1 болуп калды туугандар. Азыр эми башка банктарга барып көрөлү, канча болуп калыптыр. Кайсыл банк канчадан 1 сом 2 сом болсо дагы өйдө ылдый болуп турат. Азыр сиздерге Банк Азиянын курстарын көрсөтөйүн. Эми сыртта Москвада биздин 1 миллиондон ашык мекендешибиз мигрант болуп иштеп жүрөт. Алардын салган акчалары анча кыргыз сомуна көп болбосо дагы эми насибинче болуп аткан. Эми мигранттардын дагы акча которсо, манай жарык, жүзү жарык көп иштерди бүтүрө алат. Банк Азияга дагы келдик. Банк Азияда доллар сатып алууда 88 500, ал эми сатууда 90 500, евро 97 500, 97 50 десе да болот. Сатууда болсо 99 50. Рубль болсо бул жакта 1ге чыкты. Ал эми сатууда 1 сом 100 тыйын деп койсок болот. Казак теңгеси 0,123дөн сатып алуу, ал эми сатууда 0,196 болууда. Бүгүнкү күнгө 5 апрель курстагы канча көбөйөт, көтөрүлөт, кайра түшөт. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Тескавар News YouTube каналы.